маселе биздин бийлик системабызда балансты сактай албай атабыз да. Биз 2005-тенги окуялардан кийин супер президенттик башкаруу ушундай бир тескери жагдайларга алып келгенин ошондо көрүп, анан парламенттик бир түзөйлү дедик. 2010-да ошону ишке ашыра баштадык, бирок ал жерде дагы мындай парламенттикке өттүк дедик, бирок парламенттик жасай албадык да. Мындай жалган парламенттик система жасап алдык. Анан ама ошону менен өтө албай туруп эле биз ой бул парламенттик болбойт экен бизге деп айникебиз кармадан артка кеттик. Президенттик дедик, президенттикте болсо аны деле жарытып жакшы кылган жокпуз. Айтты, бирок тажрыйбалуу адамдар, ай бул конституция болуп калды, бул жоопкерчилик болуп калды, парламенттин күчү жок болуп калды, соттор көз каранды болуп калды деп айтылды. Бирок ага кулак салбады. Азыр алып келди, мунун акыбетин мына көрүп атабыз азыр. Өзүм билемдик түп жогору жака чыгып кетип атат. Ошондуктан жөнөкөй эле бийлик бутактарында балансты сакташты үйрөнүшүбүз керек, ошону жасашыбыз керек. Соттор абсолюттук көз карандысыз, парламент күчтүү, аткаруу бийлиги өзүнүн функциясын аткарыш керек. Болду. Өзүнүн чегинен чыкпаш керек. Эгерде баланс болбосо бийликте, каалаган жасай берет. Реалдуу баланс болуш керек. Мына Европа ошонун негизинде өнүгүп атат, Америка ошонун негизинде өнүгүп атат, Япония ошонун негизинде өнүгүп атат. Бардыгы эле баланс бар жерде өзүм билемдик тыйылат. Себеби бул жакта турган соттон, парламенттен айыгат, прокуратурадан. Бизде прокурорду кагаздай эле бүктөп ыргытып койбоду, жөн эле мындай.